Достор, біз қайрадан Зияш Official каналындабыз. Біз азыр GFC залындабыз. Бүгін сілерді біз фляг ашқанды үйретеміз. Action! Достор, фляг үйренудің бірінші ықмасы. Андамызда бірінші көнігі отырабыз, жамбашты біраз артқа үйренеміз. Солға отырған сымалды болыш керек. Екіншісі, жана жатабыз, денені біраз далды артқа. Үшіншісі, қол, баш чоқ өребіз, анан тазын көтөрөбүз. Жамбашты асманга көтөрөбүз. Асман көтөргөндө тазды туз менен талчак беребиз. Достор, кейбір киши суроо берип калышы мүмкүн, мостик керекпи деп. Мостик керек эмес, бир аз ийилсе ошол жетишерлүү. Жана фляг ашканда кол менен жерди жооптуруу аябай зарыл. Колуңар ийбей керек. Ийилсеңер башыңарга келип калышыңар мүмкүн. Жана секиргенден кийин бутуңарды өзүңөргө тартпагыла. Бутуңар түз акыбалда кетиш керек. Силер адам дене баары чогуу болгондуктан бут артыңардан ээрчип барат. Жана фляг үйрөнүүнүн башка ыкмаларын көрсөңүздөр болот. Бул фляг капталга да үйрөнсөңөр болот, бирок бул акробатика жактан караганда туура эмес. Кимде ким ушундай үйрөнүп алса, түзөш кыйын болот. Таптакыр жолуңар болбой калып барса, анда ушундай үйрөнсөңөр да болот. Жана через прогиб, если силер күрөш шебер болсоңор, анда через прогиб үйрөнсөңөр дагы болот. Прогиб. Кетпи? Ал эми бир колдун жардамы менен үйрөнсөңөр дагы болот. Отурабыз, отурганда бир колду коебуз бул жакка. Кол бир аз ийилиш керек, түз болбосун. Түз болсо сынып калышы ыктымал. Ошондуктан отурганда колубуз оң көз алдыда болуш керек. Жана буну көтөргөн акыбалда чогу таз жамбаш эмесин көтөрөбүз. Бул да туура эмес жолу. Бирок таптакыр жолуңар болбой үйрөнүп албайсыңар, ушундай үйрөнсөңөр болот. Достор, силер бүгүн флягты кантип кылуу видеосун көрдүңүздөр. Биздин каналга жазылгыла, катталгыла жана комментарий жазгыла. Кандай сарта үйрөнгөнгөр келсе, комментарий жазып калтырсаңар, биз окуйбуз жана ошону кийинки роликте тартабыз. Жана ошондой эле GFC залына администраторуна Заринага чоң рахмат. Көмөктөшкөн. Action!